Assalamualaikum жамаат. Кыргыз элибиз, кыргыздар жакшыбай. Биз Токалашана детский өтүктөрдөн чыгара баштадык. Эгер балдарыңыздар өтүк керек боло турган болсо, өтүк заказ берсеңиздер болот. Бул өтүктөр азыр. Бул өтүктөрүбүз Жалал Абадка заказ болгон. Кудай буйрса бүгүн жөнөтөбүз. Бул өтүк болсо айтеркендик бир тууганыбызга. Эми булардын тигилиштерине бир токтоло кетсек, бул азыр баасы жөндөөрөөк. Мына ушул 1,5 миң тегерегиде жасап беребиз. Буга жон подошва койдук. Расход аз. Биз көбүнчө убактыбызга расходко карап туруп баа коюп атабыз. Бул өтүктөр болсо 3 миңден. Булардын расходу көп. Мындай ичиге да астар койдук. Мына 2 кабат болду. Биягы калың 2 кабат кожа болду. Биягы астары жука. Бул эми расходуга жараша баасы 3 миңден болду. Подош бүтүп атат мындай өтүктөр. Рабочий өтүктөр. Бул жери кең булардыкы. Мунун жакшы жагы бул масы менен батып кете берет да, кышка ыңгайлуу, намаз окугандарга жакшы. Өтүктүн үстүнө эми иштеп атабыз. Биринчи өтүгүбүз. Азыр бияка таманы кагыл элек, тамагын каксак, Кудай буйрса бүтөт. Биринчиси бул. Эми дагы тиккен болсок, Кудай буйрса жакшы чыгат. Бул жерин дагы ак кылып, тигип, сулуулууга иштеп, улар стол керек. Ошондон бияктан ак кроссовкаларыбызына таяк болуп турат. Булардан эми калыпка тартып подошва койсок, Кудай буйрса булардан бүтөт. Бүт кожа булар, бүт кожа бар жогу. Лоропеналар эми бүтүп атат. Бул азыр детский кроссовкаларыбыз бар. Мына детский кроссовкаларыбыз бар. Жакшы балдар буттарыга пайда бар. Биз өзү негизи мен балдарыма мурда базардан кожа издеп таппай зорго таап алып берчү элек. Азыр дагы эле базарда детский кроссовок неме жок да. Таза Булгарыдан бут кийим жок жаш балдарга. Эми биз азыр Кудай буйрса ушунун үстүнө иштеп атабыз. Мына кышкыга даяргерчилик масылар, мына бул таза койдун жүнү, синтетика эмес, натуральный да. Эми бүтүп аткан убактылары. Бул болсо койдун жүнү, бул дагы мындай краска берилген. Түсү өтө жакшы. Ошо 2 түстөгү масыларды тигип атабыз азыр. Сапожка заказ берген. Мына азыр эми баштаганбыз. Озон сапожка. Бул эми бизге көбүнчө жаңы бутудан үзүрү барлар көбүрөөк заказ болуп атат. Бир буту кыска же подъемдуу, анан кандай десем, буттарында шишик барлар. Бул эженден азыр бутуда шишиги бар экен. Базардан бут кийим табыш кыйын дейт, анан мындай муздап жүрөт экен, какшапчы. Ошого зимний кылып, натуральный мех кылып коюп жаса бергиле дедим. Мына ичиге коебуз.